Ата деген аскалуу зоо. Ата деген үч гана тамгадан турганы менен мааниси аябагандай зор. Алдыңыздарда эл поэзия долбоору, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын актрисасы Айнура Акылбекованын калемине таандык «Менин атам» чыгармасын сиздерге тартуу кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Менин атам. Менин атам мээримин төккөн адам. Үнүн каты чыгарып урушпаган. Атам мага ар дайым тирек болуп, атам барда көңүлүм ток жүрө алам. Ким бирөөнү эркек адам капа кылса, ооба, мен да кээ бирде угуп калам. Ошол адам аял затын капа кылган, ал мен үчүн ата мээримин сезе албаган жана дагы жаман инсан деп биле алам. Атам мени жакшы көрөт, мен да аны. Апалардай боло албайт деп ойлойт баары. Саам айыңдан сылай турган атаң барда, сыйлагыла баарыңар атаңарды. Атам бизди ак эмгектен баккан адам. Атам менен ар убакта сыймыктанам. Мейли атам чоң миллионер болбосо да, мен атамдын мээримине байып турам. Мен атамды барктап, баалап, багып алам. Сиз атаңыз менен сейилдеп көргөнсүзбү? Атаңыз менен кандай жакшы күндөрдү өткөргөнсүз? Анын бардыгын видеонун алдына ой пикир кылып калтырыңыз. Биз сиздерге жооп беребиз. Ушуну менен эл поэзия долбоорубузду аягына келдик. Сиздер менен болгон Илдос Жумаев. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.